Dostlar, bugün bizden efirde özgöçü, bizden Kırgızstan el emes, komşu mamleketlerде büyörmandары көбөйгөн ырчы Бактияр Токторов. Ошол бүгүнкү күндө дүйнөнү жарып аткан чоң хит менен эфирибизди баштамакчыбыз. Анда эмесе буй. Işındalıp kozgoy sanamdı. Hıylay kaldın sen dağı. Hıylay kaldım ben dağı. Buyur basa ayla çok eken. İşte aldı suyu armanı. İşte aldı suyu armanı. Oh boy 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 boy. Oh boy 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 boy. Boy 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 boy. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, достор. Сиз бул ырды уктап атканда азыр жерде биздин маңдайыбызга көпчүлүк азыр Кыргызстандын элдеринин астында Бактияр Токторов маселе жанагыдай жанагы кийим сатканбы, эмне итальян. Куш келипсиз студияга. Дагы бир жолу кутман күнүңүз менен. Эми мына чакыртып келтире албаган ушундай бир сыйлуу мейманды тосуп отурабыз бүгүн биздин студиябызда. Чакыртып келтире албаган сыйлуу мейманды күтүп отурабыз бүгүн студиябызда. Рахмат. Мындай дүйнө жүзүнө жанагыдай ушундай бир жакшы ырыңыз ушундай катуу кетип атканымда ощущение өзүңүздө кандай азыр? Ощущение непредаваемый деп коеюн ба. Негизи жакшы, ошол биздин кыргыздын ырларына дүйнө элдери баары да баса эле баягы кызыккандары, TikTok элдери да бири-бирине жөнөтүшүп атканы. Бул деген негизи биздин ырлардын элге кызмат кылып атканы, биздин эле Кыргыздын элине эмес, баардык элдерге, көпчүлүк элдерге кызмат кылып атканы, кичине болсо да бир 5 мүнөткө деле көңүлүн көтөргөнү мени аябай кубандырат. Мен азыр сизге так айтайын. Ушул Россия кинотеатры эски кезинде сиз сиздин концерттен кийин, по-моему, ошол ремонтко жабылды окшойт да. Ошол концерт кайсы жыл экенин унутуп калдым, 10 жылдан ашып калды. Сиз ошондо ушуларды ырдагансыз. Биз укканбыз. Биз дайыма күй арманыбыз катары жүрчүбүз. Анан кийинки убакта ошондон кийин, көптөн кийин анан ушулар мындай популярный болуп чыкты да. Мунун жаралышы качан болду эле? Жаралышы 2007-жылы жарылган. Достор менен да жүрүп нары бери. Андан кийин дагы башка инилерибиз ремикс кылып чыкты. Сүйүн деген бала, Улан деген бала, алар да популярный болуп бүттү. Бүттү дейм да, популярный болду. Дагы эле популярный болуш керек. Анан ошол бул ыр 2007-жылы чыккан болсо, 2017 ошол 10 жылдан кийин мөмөсүн берди десем болот. Мурда концерттерде чамчадап койчу элек. Анан бул интернет айдыңы дүйнөнү жана каптагандан кийин, кыргыз жарандарды дүйнөнү каптагандан кийин, менимче ойлойм дагы бул экинчи жүзүн ачты. Экинчи дагы төрөлдү дейбизби? Бул ыр качан эме болуп кетти? Баягы Малайзиянын солдаттары ошону сурайын дедим эле да, эң биринчи. Ал оригиналында башкаларга белеген экен өздөрүнүн. Анан ошону силерге окшогонбу, мага окшогонбу же булар бирөө монтаж кылып эметпир, ошого баягы пьяный бандамдын бии менен жанагы бир офицер солдаттын ошонун бии аябай төпкелишип калыптыр. Анан карап кой, сону билет экен дегенден анан астына комментарий жазып болуп, биздин кыргыз чагыр, кыргыз Бактияр Токторов поет десе, анан бияктан кирип анан биздин концертиндере баягы качествосы жакшы эле да. Ошол бирөө кесип койгон окшойт. Анан ошолорду бүгүн 17-18 миллион киши көрүптүр.
Ошонтип отуруп бул экинчи жолу эме болду. Анан Кыргызстанда дагы төрөлдү баягы бир биз досубуз кичине энеңди деп сөйгөн бергенде дагы бир популярный болду. Анан дагы ким? Анан тиги булар да кандай метип аттан анда италиялык сакалчан брачкар дагы андан кийин дагы бүгүнкү күндө азыр мисалы биз элдин арасында жүрөбүз да. Кайерге съемкага барбайлы, кандай кылбайлы азыр көп эле ошодоки караганы ошол жанагы италиялык кишинин бийлегени. Мен бүгүн жаңы көрдүм, бүгүн жүктөдү окшойт. Аз келинчеги менен кошулуп жана дуэт кылып ырдады ушуну дагы. Анан негизинен буга чейинки ушул чыгармачылыкта мындай көп ырларыңыз элдин купулуна толуп, ушундай популярдуу болду. Ушу чыккан убагы менен сразу кетип атты да. Буй эмнеге ушундай мындай катылып жүргөндөн кийин жылдызы жанып атат? Эмне секрети болду мунун? Билбейм, бир баягы кокон гилаз деп коет. Черешне бар го ушундай бир 10 жылдан кийин мөмөсүн берет да. Баягы эмелер бар да, баягы каратышка эме деп коет да, алмалар. Аты деп коет эле. Карлик салганда эле эккен эле сала берет. Бул ошондой кокондой болду окшойт, кокон гилесте. Анан бүгүнкү мен бул ырды мен буга клип да тарткан жокмун. Бул ырды бүгүн деле мен эметкен жокмун. Бул катуу сонур жазып коюптун деген деле ой жок. Кадимкидей эле чыкпай калса деле мен мындай айнең деп калбаган эмесмин да. Кадимкидей мындай эле ырларда эле. Азыр деле мындай кайра мани берип бул башкача болду десем жок ошондой эле. Мындай таңкала турган деле эмес жок. Ноталар деле, аранжировкасы деле мындай. Артыкчылык жок. Эмес жок. Музыкалык тилде андай. Анан мен азыр сага кулаңга келсем, элдерге деле кошулуп койсом болот. Бул ырды мен аябай мисалы биринчи куплети бар го, ошону 3 жыл жаздым. Анан экинчи куплетини ойлонуп жүрүп, ага чейин кайырмасын кичине. Бирдемелерди кошуп берсем, ишенсеңер болот да, туурабы? Ошого мен бул ырды мен бул жараткан деле эмес буйругу. Жанагы буйругу сайла жок дегендейчи. Бул ошону буйду угасыңар деди, анан угуп атышат. Буй деген эмне? Буй деген ошол ызанын, мисалы кайгырганда ызаланасың да, кичинекей балаң деп элсе ошондой звук чыгат. Анан чоң балаңга деп элебейт да. Мындай ичинен камера внутреннего сгорания дегендей ушундай мисалы машиналар дегендей ушундай буй деп ушундай звук чыгат да. Муну жаралыш тарыхы бар, жаралыш тарыхы да бар. Биз эми ал ошол окуядан кийин кайгырып турганда түн караңгы, күн да караңгы болуп, ошо бар жок караңгы болуп тургандагы чыккан ыр. Анан бул да текстинде ошол кайгыны, ошол башынан өткөн кайгылуу окуялардын да неме жок, текстер жок. Бул эми сүйүү жөнүндө эле. Ошол эки жаш сүйүүдө кылып. Сүйүү жөнүндө деле мындай кайгылуураак да. Анан сиз тойлордо ырдап жүрбөйсүзбү? Буйду ырдаганда мындай кайгылуу ырдап атасыз, анан элдер бийлеп атат. Бул эмне бул? Жок, бул өтө деле кайгылуу эмес. Түн караңгы, күн караңгы, бизге чыгын айда караңгы, бизге бирге жүргөн бактылуу күндөр тынчымды алып козгойт санамды. Бул жерде өлүп калган, каза болгон киши жок. Жөн элеби? Эле калдың сен дагы, буйруба сайла жок экен, берде Алланы ултатабыз, буйруба сайл. Иште калды сүйүү арманы. Бүттү, бул жерде мындай эме жок, мындай. Дагы бир көрүүчүлөргө дагы бир сиздин бир жакшы кабарыңыз бар экен. Быйыл биз тобунун 30 жылдыгы деп атасыздар, түзүлгөнүнө. Дагы эле ошол биз тобу мурдук эле состав? Ошол мурдук. Анан кандай план бар? План эми баягы концертти башкача дворец спортко эмес, балким эмеге эмес, көчөгө эле концерт берсекпи, тыйынга эмес бекер эле деп. Ошондой план бар. Коноктор? Коноктор жок, өзү эле ырларыбыз көп дейм, ырлардын баарын. Репертуар канча сиздердики ошо ыр жеткен? Биз тобунун. Эми 200-дун тегерегенде, балким бир 50-60 ырды даярдап туруп, 200 обон болсо, дагы юбилейге жазыла турган жаңы композиция болсо, ошо менен отуруп, эртең менен 8-де баштап бир түнкү 12-ге чейин чай ичпей көрөткөнбүз да буюрса концерт. Буюрсам элге площадька ачык жерге деген өмелер бар. Мен өкмөт менен партия уруксат берсе. Себеби дегенде биз 20 жылдыкта биз ошо вертолет менен учуп, жана Адинода вертолет менен анан стадион Спартакка конуп, анан ошол жерден шоу кылайлы деген
ойлогон ойлор бар эле, кысаган турмуш жеңип коюп, добрый спортто эме бердик. Эми быйыл 30 жылдыкта билбейм мен, мындай эле ошо жаңы чыкканда кандай болсок, Шемпетке концерт бергенде элге биз эмеде да бир майрамда ошол площадьта концерт койгонбуз. Шоронун дагы 1 жылдыгы болгон эле. Ошондо биз да концерт берип, ошондо аябай площадьта сон болгондо басып жүргөн элдер көрүшүп, эметип, анан Шоро компаниясы кыргыз үйлөрдөн бир ондо тиккен, ошол жерде Шоро бекер беришип. Быйыл Шорого деле 30 жыл болуп тур, бизге деле 30, может, балким ошо Шорошулар менен сүйлөшүп көрсөк, алар өлсө анан өкмөт менен партияга уруксат берсе, күндүз күн эле саат 3-төн 7-8-ге чейин 5 саат концерт берип койсок, бу дейм. Мен сизге айтпадымбы 10 жыл болуптур, сизди көрбөгөнүмө деп. Чачыңыз агарган экен. 52ге чыктыңыз, Кудай буйрса. Анан мурунку Бактияр Токторовду эле секиреби дагы деле, азыркы Бактияр Токторов. Секире. Мен Газманов, Олег Газманов братандай болуп, артына сальто ташап, артына сальто марканда артына сальто чыган, биз кыймылдаса боло берет. Биз мындай немерекпиз да, башканы мындай астага койбойбуз да, биз кыргыздар ушундай да. Олег Газманов ошо бир ырында бир 2 жолу артка сальто жасап бир ушундай. Сиздики целый концерт эле жулкулдайсыз, мындай энергия мындай каяктан келет эми ушунча? Энергия мындай сыртыңыздан караганда, мындай сүйлөшкөндө жоош эле. Энергия биздин мына гестердин баары bizde туура. Тетигим эле. Гестин токтогул гези bizde жакта, камбарата бир камбарата экине мындай трёх фазга келип турат да, ошон кошуналарга ошо заряд берип деңиз. Негизи сахнада мындай живой ырдагандан кийин, тирүүлөй деп коет, жанды ырдагандан кийин албетте биздин жанр деле ошондой. Мындай толкулдатып, жулкулдатып, күлкүсү өзөгү деп кутта бере турган ошондой сыяктуу да. Бирок ушундай жанр. Мен айтпайм, таңолобайм, ошо кыргыздын ырлары ушундай болуш керек деп айтпайм. Балким биздин жанр ушундай. Кээ бир мындай компания балдар болот го, 10 классташым болот. Бирөө күлдүрөт, бирөө сериозун сүйлөйт. Баары эле керек го. Бирөө угат, уккан киши эле керек. Ооба да. Баары эле кыйын боло берет. Уккан киши эле эң кыйын өзү уккан киши өзү. Жырга эле угуп атат. Сен ырдап атасың, ыр жазып. Эң кыйын ушул. Ушул баары керек да ошол сыяктуу кыргыздын музыкаларында ар кандайлары болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактияр Токторов болду. Башын ыр менен баштаганбыз, биз аягында ыр менен бүтүрөбүз. Бактияр акенин жагымдуу, жакшы бир чыгармасын кабыл алып коелу. Рахмат. Кайсырды бересиң? Адинаны урабыз да? Адинаны урабыз, Рахмат. Ошол антигриппин жана айтып кетпедимби? Айтайын дедим эле, айта албайм. Антигриппин, аналгин сыяктуу ошол бой ыры антикайгы. Ошону көптөр мага да айтып калышат. Бактияр аке ушул ырыны бой-бойду уксак. Мен асына бир нерсе суралачы, ушу бой-бой канча тилге которулду? Сиздин санак боюнча? Билбейм мен, 5тен көп го дейм. 10 көп. Билбейм ушул. Өлө. Санаган жокмун? Алтыным белек болуп бактыма, калдың бойго жеткен чагыңда, өпшүрдүм көзгө сүртүп өзүңдү, зарыга, көрсөм дак жүзүңдү дайыма, узатып келем кайра сагына, жүрөгүм кайра тартат өзүңдү, дагыда, Adina, жүрөлү жаным, ак сүйүүгө багына. Adina, жүрөлү жаным, ла. Рахмат, чоңура. Саламатта болуңуздар.